Assalamu алейкум, Сакбол Кежи каналыбыздын көрүүчүлөрү. Жана Россия жергесине жаңыдан келип, айдоочу тармагында иш баштаган биздин мекендештер, амансыздарбы? Бүгүнкү видеороликте акыркы айларда болуп жаткан айдоочуларга күчөтүлгөн тартиптеги рейд боюнча сөз кылмакчыбыз. Бул рейдте айдоочунун документинен сырткары унаанын ичини полностью текшерүүгө алууда, андан сырткары унаада бара жаткан жүргүнчүлөрдүн капчыктарындагы текшерген видеолорду WhatsApp группалардан көрүп жатабыз. Ушул видеолорго комментарий жазгандар өтө көп болот. Ар ким ар кандай ойлорун, пикирлерин билдирип жазгандарды көрүп, сиздерге ошол боюнча досмотр боюнча толугураак маалымат берип, жана пункт 2.1.1-де айтылгандай, полиция кызматкери кандай документтерди текшериши керек, ошолор боюнча бүгүнкү видеороликте сиздерге толук маалымат берип кетебиз. Туугандар, полиция кызматкери унааңызды токтоткон учурдан баштап пункт 2.1.1-де жазылган мыйзамдагыдай иш алып барып, документиңизди текшерип жана унааңызды осмотр жасайт. Ушул учурда полиция кызматкерине айдоочу кандай документтерди текшерүүгө берүүгө милдеттүү болот. Биринчиси бул айдоочулук күбөлүк, экинчиси унаанын каттоо күбөлүгү СТС, үчүнчүсү страховой полис, төртүнчүсү диагностикалык карта. Эгерде сиз такси тармагында иштесеңиз, кошумча документтер да каралат, лицензия жана путевой лист. Ушул документтерди полиция кызматкери колуна алгандан кийин осмотр кыла баштайт. Айдоочулук күбөлүк сизге тиешелүүбү же болбосо тиешелүү эмеспи? Ушул унаанын каттоо күбөлүгүндөгү номерлер сиздин машинаңызга туура келеби, келбейби, ошолор каралат. Жана унааны айланып карап чыккандыгын бардыгы бул осмотр болуп эсептелинет. Осмотр учурда эч кандай протокол толтуруштун кереги жок, видео фиксациянын кереги жок, эч кандай понятойдун кереги жок. Болгону көз караш менен сиздин унааңызды текшерет жана документтериңизди текшерет. Эгерде полиция кызматкери унааңыздын багажынан текшергиси келсе же болбосо унааңыздын ичини текшергиси келсе, бул учур уже досмотр болуп эсептелинет. Туугандар, эгерде сиз Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге жакшы бир ишеничтүү, өз ишине жоопкерчиликтүү болгон таксопаркты сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый Курьер. Богатый Курьер таксопаркына регистрация болордо. Эгерде Сакбол Кежи промокодун иштете турган болсоңуздар, таксопарк 3 күн өзүнүн комиссиясын албайт. Таксопарктын өзүнүн 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. 24 саат чалып, көйгөйлөр жаралса, проблемаңарды чечип алсаңыздар болот. Ушул таксопаркты сиздерге сунуштап кетем. Полиция кызматкери унааңызды досмотр кылууга өзүнүн себептери болот. Унааңыздын ичинен тыюу салуучу буюмдар, наркотик бар экенине күмөн санаса, же болбосо унааңызда бара жаткан жүргүнчүлөрдөн күмөн санаса, ошол учурда полиция кызматкери сизге досмотр өткөрөбүз деп талап кылышат. Сиз эч кандай отказ кылууга акыңыз жок болот. Сиз болгону көзөмөлдөп турасыз. Эгерде подстава болгуңуз келбесе, подстава болуп калыштан корксоңуздар, сөзсүз түрдө статья 27.9 КОАП РФте айтылган талаптагыдай өтүүсүн талап кылыңыздар жана көзөмөлдөп туруңуздар. Статья 27.9 КОАП РФте досмотр кандай өтүлүшү керектиги боюнча толук маалыматтар берилген. Биринчи очередте досмотр өтүлөрдөн мурда сөзсүз түрдө протокол түзүлүш керек. Протоколдо ким аркылуу досмотр болуп жаткандыгы боюнча ошол полиция кызматкеринин данныйлары бардык маалыматтар түшүрүлүшү керек. Андан кийин кайсыл жерде, кайсыл күнү, кайсыл саатта, кайсыл улицада досмотр өтүлүп жаткандыгы боюнча дагы толук маалыматтар протоколго түшүрүлөт. Андан кийин досмотр өтүлүп жатканда машинага эч кандай зыян келтирбеш керек. Машинанын эч жери чачылбашы керек. Үчүнчүсү бул эки понятых либо видеозапись менен досмотр өтүлүшү керек. Эгерде понятых жок болсо, видеозапись менен досмотр өткөрүүгө болот. Жана полиция кызматкери унааңызды текшерип жатканда, сиз дагы өзүңүздүн телефонуңузду алып, видеого тартып алыңыздар. Досмотр бүткөндөн кийин протоколду кунт коюп, окуп чыгып, ошол жерде
тыюу салуучу буюмдар табылбагандыгы боюнча жазылган болсо, не обнаружен деп жазылган болсо, андан кийин кол коюп, ошол протоколдун копиясын алып алыңыздар. Копиясын жана ушул өзүңүздүн телефонуңузга тартып алган видеону дагы убактылуу сактап коюңуздар. Туугандар, Сак бол KG каналында эгерде чыккан маалыматтар сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө башка WhatsApp группалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Аманчылыкта көрүшөлү.